Албетте, Кыргыз элине чоң бир кайгы, 40га жакын адамдын көзү жумганы. İnsanбыз биз. Алсызбыз. Алсыздыгыбызды алда билет. Өзүбүздү кете кармай албайбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн бала уулу Ибрахим дүйнөдөн кайтканда көзүнөн жаш чыгып кетти. Сахабалар айтты: "Я Расулалла, сиз бизди ыйлагандан тыясыз, өзүңүз ыйлап жатасыз го?" Пайгамбарыбыз айтты: "Мен ыйлагандан тыйган жокмун мен. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Мен силерди тыйганым тагдырга там бербей, тагдырга каршы сүйлөгөндөн, чачты жулгандан, башына топурак чачкандан, бетин аймагандан, кийимин жырткандан, мына окшогон көрүнүштөрдөн тыйганмын мен силерге." Ал эми жүрөктөн кайгырып көз жаш чыгышу, бул бар нерсе. Бул боло турган нерсе. Тири жүрөктүн, ырайымдуу жүрөктөн ал көздөн жаш чыгышы ал анык эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир жолу момундардын эң абзели ким деп сураганда ахсанухум хулукан. Эң абзели, эң артыгы мүнөзү жакшы деди. Ва акьясухум, алардын эң акылдуусу ким дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Актарухум лил маути зикра", өлүмдү көп эстегени деди. Момундардын эң акылдуусу ким экен? Өлүмдү көп эстегени. Өлүмдү эстесек эрте келип калбайт. Эстебей койсок бизди унутуп калбайт. Адашып башкага келип албайт. Ар бир нерсен Сахih Бухариде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде, качан адам баласы эненин ичинде бир нутфа 40 күн тамчы болуп турат. 40 күн андан кийин канга айланат. 40 күн андан кийин бир жанчыла турган, чайлана турган этке айланат. 120 күн болгондон кийин 121 күнү периште буга жан үйлөйт. Ошол жерде анан буйрук берилет 4 нерсени жазганга. Ырыскысы, ажалы, амалы, бактылуубу же бактысызбы? Ырыскы, ажал ушул жер ичинде. Кандай адам баласы ырыскы адам баласын куугандай, өлүм дагы кууйт. Ырыскы издегендей, өлүм дагы издейт. Бул экөөшү жанаша издейт. Ырыскысы бүттү, өлүм ошол жерден баса калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтып кеткен: "Ала ва иннан нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Ваттақуллах ва ажмилу фит талаб ва таваккалу алейх, фа инналлах юхиббул мутаваккилин." Кулаңарды ачып алуу кыла, кабардар. Эч бир жан өлбөйт, эч качан ырыскысын толук жемейинче. Ырыскысы бир тамчы сүтпү, же 1 килограмм этпи, же 1 күн, же 1 секундпу, же 1 жылбы, же 100 жылбы, ал Аллах субханаху ва тааля өзү билет. Дүнүйө келгенден кийин кетүү бар. Кетүүнүн тартиби жок, келүүнүн тартиби бар. Чоң ата келет экен, ата келет экен, бала келет экен, небере келет экен, чебере келет экен, кыбыра келет экен. Тартип менен келет экен дүнүйөгө. Кеткенде чоң атасы туруп дагы кыбырасы кете берет экен. Биз мунун бардыгы эмне үчүн туугандар? Аллах субханаху ва тааля мындай эскертүүлөрдү берип атканы: келиңиздер баарыбыз тообага келейли. Өлүм капысынан келет, өзгөчө жаштар. Эч качан күчүбүзгө, акылыбызга, каныбыздын кызуулугуна таянбайлы. Дагы мен күнөө кыла берем, эчтеке болбойт деп. Бул шайтандын алдоосу. Биз байкадык кандай болгону. Bunday da Kur'an'da da var, okuyalar da var. Bırak bugün biz ki Allah subhanahu wa ta'ala öz göz aldığımıza görsetip koyuyor.